Адамды жалаң гана аткарган ишинен эмес, умтулуусунан да баалаш керек. Демокрит. Кыргызстанда бир сутка ичинде 135 кишиден коронавирус андыкталды. Бир күн аралыгында вирустан дагы бир киши кайтыш болду. Каза болгон учур Баткен облусунда катталды. 261 адам коронавирустан айыгып чыкты. Жалпылап айтканда 41.991 учур катталган. Алардын ичинен лабораториялык тастыкталган учурлардын саны 18.080 түздү жана клиникалык эпидемиологиялык тастыкталган учурлардын саны 23.911 түздү. Республикада стационарларда COVID-19 илдети менен 6124 бейтап дарыланып жатат. Алардын ичинен 1443 лаборатория тарабынан тастыкталгандар жана 4681 клиникалык эпидемиологиялык жактан тастыкталгандар. Акыркы жылдары инфекциялардын азайганына карабастан, россиялык дарыгерлердин айтымында коронавирус инфекциясын изилдөө учурунда ар кандай ооруктарды постковидтик фиброз деп аталган COVID-19 менен ооругандардын өпкөсүндө өпкөнүн кубаттуулугун начарлатышы мүмкүн. Те изменения, в которые происходят в легких, особенно. Өпкөдөгү бул өзгөрүүлөр айрыкча орто жана оор даражадагы оорулуунун кыймыл аракетин чектеп, анын иштешин төмөндөтүшү мүмкүн. Демек, рекомендациялар жалпы жоболорду жана дем алуу булчуңдар калыбына келтирүү жана убакыттын өтүшү менен начарлай турган фиброздук өзгөрүүлөрдүн алдын алуу боюнча көнүгүүлөрдү жасап туруу зарыл. Буга чейин Россияда коронавируска каршы биринчи вакцина катталгандыгы кабарланган. Кыргызстан ал вакцинаны сатып алууну пландап жатат. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлигинин орун басары Мадамин Каратаев билдирди. Анан вакцина боюнча мына өткөн жумада айтып кетти. Ал боюнча биз бүгүнкү күндө расмий түрдө алганга мына биз азыр алардын санын биз билбей атабыз, канча чыгат. Ошол боюнча бул Россиядан вакцина чыгып далилденген болсо биз алганга даярбыз. Расмий маалымат боюнча өлкөдө пандемия башталган март айынан бери коронавирустун курмандыктары 1496 кишиге жетти. Вирусту 41991 киши жугузуп алып, анын 34567си айыгып чыкты. 1496 адам көз жумду. Кыргызстандын коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитетинин түндүк жана түштүк аймактарындагы аскердик дарылоо мекемелеринин медициналык кызматкерлери 29 августка чейин Тамга аскердик санаторийинде реабилитациядан өтүшөт. Маалыматка ылайык, ден соолугун чыңдоо мүмкүнчүлүгүнө июнь айынан бери Бишкек жана Ош шаарларындагы аскер госпиталынын кызыл зонасында үзгүлтүксүз жүргөн аскер кызматчыларына жана алардын үй бүлө мүчөлөрүнө, ошондой эле коронавирус инфекциясы бар кызматкерлерге кесиптик жардам көрсөткөн медициналык кызматкерлер ээ болушат. Россиянын аскердик дарыгерлери COVID-19 менен күрөшүүдө кыргыз кесиптештерине колдоо көрсөтүштү. Алар бейтаптардын дарылануусун талдап, дарылоо алгоритмине оңдоолорду киргизип, бейтаптарды күнү түнү көзөмөлдөп турушту. Тамга аскер санаторийинде алар үчүн да эс алуу уюштурулган деп айтылат маалыматта. Туризм тармагы жеңилдетилген насыя бериле турган тармактардын катарына киргизилди. Бул тууралуу Маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жаманкулов билдирди. Анын айтымында коронавируска байланыштуу туризм тармагындагы жоготуу 80% болот деп болжолдонгон. Бүгүнкү күнү кырдаал турукташа баштады. Акырындап чек аралар ачылууда. Түркия менен аба каттамдар жанданды. Россия жана Дубай менен да аба каттам жанданат деп күтүп жатабыз. Ошондо чет элдик туристтер келе баштайт деди ал. Ошондой эле ал туризм тармагында берилүүчү жеңилдетилген насыялардан тышкары башка дагы жеңилдиктер каралышы мүмкүн экендигин билдирди. Президент Сооронбай Жээнбеков салыктык туумдарды жана камсыздандыруу төлөмдөрүнүн айып пулдарын кечүү боюнча мыйзамга кол койду. Бул туурасында мамлекет башчынын маалымат кызматы билдирди. Мыйзамга ылайык 2021 жылдын 1-июлуна чейин салыктардын бардык түрүнүн жана социалдык камсыздандыруу төлөмдөрүнүн негизги суммасы төлөнсө, мамлекет буга чейин өз убагында төлөнбөгөнү үчүн салынган айып пулдарды жана туумдарды толугу менен кечет. Эгер 2021 жылдын 31 декабрына чейин мөөнөттө негизги сумманы төлөсө, айып пул менен туумдардын 50% кечирилет. Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет жана 2021 жылдын 31 декабрына чейин колдонулат. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет мамлекеттик салык кызматынын Бишкек шаары жана Чүй облусу боюнча ири салык төлөөчүлөрдү көзөмөлдөгөн башкы инспектору кармалганын кабарлады. Маалыматка караганда, жетекчилик кызматы аркалаган салыкчы Кыргыз темир жол ишканасында уюштурулган тендерлерде бир компания менен байланышта болуп, аны калкалап коррупциялык схеманы ишке ашырууда негизги ролду ойногон. Бишкектин 1-май райондук соту жазык кодексинин 319-беренеси менен айыпталып жаткан салыкчыны 15 августта камакка алган. Тергөө иштери жүрүп жатат.
Ысык көлдө уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү баңгизат менен кармалды. Бул тууралуу Ысык көл облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы кабарлады. Ага ылайык милицияга Чолпон Ата шаарында Нуки аттуу адам өз үйүндө мыйзамсыз баңгизат сактаары тууралуу маалымат түшкөн. Баңгизатты мыйзамсыз сактаган адамдын тег жайы такталып, ал Ички иштер министрлигинде уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары каттоодо турган Чолпон Ата шаарынын 23 жаштагы тургуну экени аныкталды. Шектүү адамды үйүнө тинтүү иштери жүргүзүлгөндө целлофан пакеттин ичинде 295 граммдык жапайы кендирдин жыты бар күрөң жашыл түстөгү зат табылып алынган. Соттук химиялык экспертизанын жыйынтыгы ал марихуана экенин көрсөттү. Сот кармалган адамды бөгөт чарасы аныкталганга чейин ал Ысык көл райондук ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайында камакта болот. Байыш Юсупов өкмөттүн Ош облусундагы өкүлү болуп дайындалды. Жаңыдан дайындалган өкүл эмгек жамаатына тааныштырылып, ага вице-премьер-министр Акрам Мадумаров, район акимдери жана облустагы мекеме ишканалардын жетекчилери катышты. Байыш Юсупов 2011 жылдан бери өкмөттүн Ош облусундагы өкүлүнүн биринчи орун басары болуп иштеп келген. Ага чейин Кара Суу районунун акими, жогорку кеңештин депутаты жана пахта тармагындагы ишканаларда да эмгектенген. 63 жаштагы Байыш Юсупов кесиби боюнча жеңил өнөр жай тармагындагы инженер-технолог, өкмөттүн облустагы мурунку өкүлү Узарбек Жылкыбаев 7 августта парламенттик шайлоого катышуу максатында өз каалоосу менен кызматын тапшырган.